Советтик мезгилден кийинки өлкөлөрдүн ичинен Кыргызстан биринчилерден болуп улуттук валютаны кабыл алып, жүгүртүүгө чыгарган. Азыр артка кылчайып, ошол окуяларга баа бере турган болсок, бул чечим маанилүү кадам болгонун көрө алабыз. Анткени өз валютабыздын киргизилиши биздин көз карандысыз өнүгүү жолубузду аныктап, өз алдынча акча кредиттик саясат жүргүзүүгө шарт түзгөн. Кыргыз сому 30 жыл ичинде Кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн туруктуулугунун символу жана өлкөнүн көз карандыс экономикалык саясатынын негизги элементи болуп келди. Учурдан пайдаланып, Кыргыз сомун киргизүү процессине катышкан бардык адамдардын, ошол учурдагы Улуттук банктын төрагасы Раматылык Нанаев Кемелбек Касымкуловичтин, Улуттук банктын төрагасынын орун басары Абдуманапов Эмил Сыдыковичтин, премьер-министрлер Исанов Насирдин Исановичтин жана Чыңгышев Турсунбек Чыңгышевичтин, вице-премьер-министр Койчуев Турар Койчуевичтин өлчөөсүз эмгегин эскерип, валютаны киргизүү боюнча жумушчу топтун мүчөлөрүнө, сүрөтчүлөргө, тарыхчыларга жана экономисттерге терең ыраазычылыгымды билдире кетейин.